барып кызын көрсөм аябай эле оор эме экен, кулагы укпайт, көзү көрбөйт, кыжаалат болот, бала 8 жаштагы кыз болчу. 6 айда, 7 айда экөөбүз иштешкенбиз. Баланы больницага алып барганда уже эменин кереги жок. Операциянын кереги жок болуп калды, болду деп ушинтип айтыптыр да. Абдан жакшы, негизи ушундай оорулар менен жабыркаган биздин инсандар үчүн орточо эсеп менен айыгып кетүүсүнө канча убакыт керектелет? Күнүнө негизи канча убакыт бөлгөнсүз? Адамдын денесин мындай сезиш керек. Негизи индивидуальный үйрөтөсүздөрбү, жекеме-жеке же группа менен окутасыздарбы? Денеге колду тийгизгенден ичиркенбейсизби, бул ишти сүйөсүзбү, же эмне себептен окууган атасыз деп ошол суроолорду беребиз. Саламатсыздарбы, сиздер Умтул подкастын көрүп жатасыздар. Аны алып барган мен Сезим Анарбековна. Бүгүн өзгөчө колдору менен элди дарылап келген элдик дарыгер, массаж боюнча Азия чемпиону, деги эле көптөгөн аркыл тармактын ээси Чынара Тагайбековна конокто. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кош келдик. Алгач өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Мен атым Чынара Тагайбековна. Өзүм Жумгал районунда Мен Куш шаарчасында төрөлгөм. Өскөн жерим Тогуз-Торо Казарман айылында балалык кезим өткөн. Ошол жактан 11-класска чейин ошол жерден окуп, чоңоюп, балалык кезим Казарманда өткөн. Негизи эле сиз ушу балалык кезиңизде кийин ушундай күчтүү массажист болом деген сыяктуу ойлор болгонбу? Негизи эле ким болууну кыялданчусуз? Массажист болом деген деле ой жок болчу, бирок мен врач болсом, медицинский тармакка өтсөм деген аябай көксөм бар болчу. Негизи эле бул тармакка кызыгыңыз кайдан башталды? Бул тармакка кызыгым кичке чактан баштап, ошо атам көп сөөктөр ооручу. Анан ошо кармап берип койчу, массаж жасасаң колуң аябай сонун, сен кармасам денем жыргап калат деп көп массаж жасатчу эле да. Андан кийин ошо ага туугандарым башым ооруп атат, кармап берип койчу, колуң сонун деп атып, анан ушул тармакка өтүп кеткем. Өзүмө жакты, бул кесип жаккан үчүн өтүп кеттим да. Канча жылдан бери бул тармакта тажрыйбаңыз бар? Кайсыл жакты бүтүргөнсүз, кимден өйрөнгөнсүз? Ошол боюнча дагы бир кененирээк маалымат бере кетсеңиз. Мен бул Кара Балта шаарында медколлежде атайын массажный курстар бар болчу, 6 айлык. Ошолордо окугам, медицинский жагында. Ал жерден окуп, үйрөнүп, ал жерде Любовь Николаевна деген эжекемен үйрөнгөм. Андан кийин практика жүзүндө жана окуп да келатам, дагы эле окуулар өтүп атат. Окуп жүрөм. Демек, бул тармакта сиздин билимиңиз бар, Ооба, билим. Негизи бизге бул массаж негизи оңой сезилгени менен мындайга келгенде бул өтө оор тармак экен да. Анын үйрөнүш үчүн ар бир адамга кандай массаж туура келет себептегенде мен да бир сыйра карап чыктым. Массаждын көп түрлөрү бар экен да. Ошол боюнча кененирээк айтып берсеңиз болот. Анан негизи эле бул массажист, күчтүү массажист болом деген адам үчүн медицина тармагы керекпи же практика түрүндө үйрөнүп кетсе болобу? Практика жүзүндө үйрөнсө болот. Негизи медицинский образованиянын да кереги жок, бирок анатомияны, адамдын денеси бул оңой эмес да. Бул массажды билиш үчүн бул адамдын каалоосу керек. Адам каалаш керек, мисалы үчүн адамды чувствовать этиш керек. Ар бир ишти сүйүп жасаган жумуш башка, сүйбөй жасаган жумуш башка да. Муну метаобразованиясы жоктор окуп жүрүшөт, иштеп жүрүшөт да көп. Мен өзүм бул тармакта кандай деп айтсам, бул тармакты мен сүйгөн үчүн алып кеттим да. Ошон үчүн көп практика жүзүндө көп билим алдым десем болот, практика боюнча. Негизи эле ушу 20 жыл ичинде көптөгөн адамдарды айыктырган учуруңуз да болгон экен. Сизди да карап чыктым бир сыйра. Тем более ушу 20 жыл ичинде ушундай бул өтө чоң срок да негизичи. Мындай ийгиликке жетиш үчүн дагы сөзсүз түрдө адам сынган болуш керек да. Анан ошо сынгандан кийин кантип кайра бутуңузга турдуңуз? Ушул массаж таштап салсамбы деген сыяктуу ойлор болгонбу? Ошол боюнча айтып берсеңиз, негизи эле ийгиликтин сыры эмнеде?
Бул өзүн өзүн күчкө алуу деп ойлойм. Ийгиликтин сыры бул адам сынып калбаш керек. Жашоодо көп сындым десем болот. Бирок ошондо да туруп бул кесиптен башка жака кесипке өткүм келип кеткен күндөрү да болгон. Бирок мен бул ишти сүйгөн үчүн, көп результаттарды алып аткан үчүн, элге керегим тийсин, эмнеге өзүм билген билимимди элге бере албайм же өзүм колуман келип аткан ишти эмне үчүн жасай албайм деп мен буну жумушта аркаладым да. Анткени менде көп результаттар көп болду. Өзүңүз айтмакчы, результаттар көп результаттарым бар. Жеке эле ушул Кыргызстанда эмес, чет өлкөлөрдө да иштедим. Ошо чет өлкөлөрдө иштеп атып результаттарга жеткендерим да болду. ДЦПлар менен да иштеп жүрдүм. А жерде результат болгон үчүн көп чакыруулар да болду, Швецияга чакыруулар болду. Мен ошол жака да кете албай да калдым. Виза чыкпай калып, кете албай калдым да. Азыр деле мына Дубайга чакыруу болуп атат. Аябай келиңиз, иштеп бериңиз деп чакыруулар болуп атат да. Бирок мен ушул Кыргызстанда калып эле иштеп, дагы кеңейтип, дагы маалымат жеткизип, элдерге жардам берип дегендей, жана окуучуларды азыр мен сиздерге окутам да, негизи окутам көп жылдан бери. Мен окуучуларымды дагы көбөйтсөм деген аракет күчтө болуп атам да. Ана ошон үчүн адамды бул 20 жылдык тажрыйбада көп эмгек керек. Массаж оңой эмес. Буга күч эле керек эмес. Буга чувство керек, психология керек. Көп бул философия, массаж өзүнчө бир башкача тема да, башкача. Мунун ичин окуп, адамдын анатомияны окуганда бир туруп жүрөң коркуп кетет, бир туруп рахат аласың да. Мисалы үчүн ар бир клиенттен менин кардарларыман рахмат деген сөздү, ушундай сүйүнүчтүү сөздөрүн укканда аябай мындай жүрөгүм рахат алат. Кайра мотивация алам да. Мисалы үчүн клиентим күлүп, аябай сонун болуп калдым, ушундай жакшы деп айтса, мен дагы мотивация алам, дагы жазагым келет, дагы элге жардам бергим келип ушинтет да. Ошон үчүн бул кесипти сүйгөн үчүн аркалап келатам 20 жылдан бери. ДЦП болгондорду айыктырам деп калдыңызбы? Ошол айыктырганда кандай болуп айыккан, результаты кандай болгон, ошону айтып берсеңиз, элдерге кызык болуп жатат болуш керек негизи. Бул тармай мен айтып кетчү нерсе, мен Турцияда иштеп жүрдүм. Турцияда жалаң аялдар бөлгөсүндө сулуулук салон деп айтылат, сулуулук гүзелдик салон деп айтылчу. Ошол жерде иштеп жүрүп, баласы кызы бар экен. Өздөрү Швецияда жашайт. Өздөрү 2 айга эс алган кишиdir. Анан ошо жанагындай өзү повар болуп иштегендиктен бир капталы менен мынтип жасап, жана котлетти жасап иштей берип, бияк капталы жакшы иштебей калгандагы, бияк капталы күчкө толуп, деформацияда кеткен телосунан. Бияклар укпай, көздөрү жакшы көрбөй, ушинтип калган. Анан 10 күндүк массаж алгандан кийин аябай жакшы болуп, анан кызым, ушундай ДЦП кызым бар эле, мен сизди үйгө чакырайын, келип бериңизчи деди. Барып кызын көрсөм аябай эле оор эмеде экен, кулагы укпайт, көзү көрбөйт, кыжалат болот, бала 8 жаштагы кыз болчу. Анан аны массаж алдым, 15 күн массаж жасаганда эле ал кыздын кулактары, угуусу сезимдери ачылды. Атайын мен колдорумду кызыл жашыл кылып боеп алып барчу элем да, ушуну көрөт бекен деп атайын эмелерди кылчу элем. Атайын гимнастика, ЛФКларды жасап, ал менен 1-2-3 саат иштейт элем да, ал кыз менен. Ошол кыз менен иштегенде ал кыз уже стакан түшүп кетти жерге. Катуу түшүп кеткенде ошондо мынтип аябай сестене түштү да, анан результат деп биз сүйлөшүп калдык. Андан кийин уже менин тырмактарым кармап баштады да. Цветтерин карап, улам мынтип элестерди карап баштады. Анан ошондой результат болуп, ошол үй бүлө мени Швецияга чакырганда атайын, келиңиз, балдарыңызды алып алып келиңиз, мен сизге ошо балам үчүн массаж жасап бериңиз атайын деп чакыртты. Мен ошондой результаттар болду. Анан Бишкекте, Кыргызстанда атайын Жалал Абадтан 3 жашар кыз бала келди, 2,5 жаштагы бала келди, рахит оорусу менен.
рахит оорусу бул адамдын сөөгө кичинекей баланын D витамини жетпей калганда рахит оорусу болот. Сөөктөрдө деформация болуп балдардын сөөктөрү кышыйып өсүп баштайт. Кичинекей бала. Анан ал баланын сөөгү боорго жакындап калыптыр дагы больницага алып барса, муну срочно операция кылыш керек. Бирок балаңардын иммунитети начар экен, кичине иммунитетин көтөрүп анан келгиле дейт. Андан кийин ошо мени Инстаграмдан көрүп калат дагы эле, алгыс мага келет. Алгыска айттым, сага баланы 3 жашка чейин оңдоп алыш анга оңой да. 3 жашка чейин как пластилин сыяктуу кылып баланы оңдоп алса болот. Анан айттым, сен эгер мага ишенсең, давай эметип көрөлү. Балага операция бычак тийгизбейли, кел иштеп көрөлү. Если результат болуп кетсе, жакшы. Болбосо баары и так убактың бар экен. Кел иштеп көрөлү деп, анан алгыс бияка квартирага чыга калып, менин жанымда жүрдү. Мен айткан нерселерди кылды. 15 күн массаж алабыз. 15 күн кайра 1-2-3 күн эс алып кайра эмеге барып, плаванияга киргиздирдим. Плаванияга бар деп экөөнү улам ушинтип атып, 6 айда, 7 айда экөөбүз иштешкенбиз. Баланы больницага алып барганда уже эменин кереги жок. Операциянын кереги жок болуп калды. Болду деп ушинтип айтыптыр да. Кыз сүйүндү, кайра менен окуду мамасы, үйрөнүп алып Россияга кетишти. Азыр байланышым бар алар менен. Ошондой результаттарым болуп жатат. Чоң кишилерде деле результаттарым бар. Чоң адамдарда дагы көбүнчө ошо инфаркт, инсульт алып калгандар менен иштешип жүрдүм. 1-2-3 жыл ошондо иштештим. Үйлөрүнө барып, жазап, алар менен иштешип, алардын өзүнчө да психология боюнча да иштеп, массаж менен иштеп, аларда да результаттары бар. Ыраазычылыктарын айтып жүрүшөт. Ошондой результаттарым бар. Жакшы. Абдан жакшы. Негизи ушундай оорулар менен жабыркаган биздин инсандар үчүн орточо эсеп менен айыгып кетүүсүнө канча убакыт керектелет? Күнүнө негизи канча убакыт бөлгөнсүз? Мындай да, бул жерде адам баласы оорубаса да массаж керек. Эгерде тишиңди жуубай коюш керекпи, тиш оорубаш үчүн? Жуубай койсо тиш ооруйт да. Туурабы? Ошондой эле оорубаш үчүн алдын ала профилактика, массаж өтө керек. Массаждын көп эмеси бөлүнөт да. Патологический, лечебный, андан кийин классика, спа деп ушинтип бөлүнөт да. Ошон үчүн мен массажды мынтип айтам да, профилактика 10 күнгө келсин. Чарчап аткан адамдар бар. Азыр биздин отуруп сидачий работалар бар го, мындай отуруп иштегендерибиз бар го, кыймылдабай, ошолорго биз профилактика массаж. Анан бул массаж деселе мындай башкача ой сезимдер келет да. Бул массаждын эмеси өтө жакшы нерсе да. Ден соолукка, ар бир ден соолукка керектүү нерсе. Классика массаж, профилактика массаж өзүнчө, а лечебный массаж мисалы үчүн кайсы жери ооруйт, ошо зонасына басым жасайм. Ошо кайсы жери ооруса, мисалы үчүн бул колуңуз ооруса, бул колуңузду жасаштын кереги жок. Бул колуңузду жасаш керек да. Бири-бирине самосвязано буларчы. Ошон үчүн адамдын оорусуна жараша 10 күн, 15 күн убакыт кетет, кайра эс алат. Ошондой патологический ооруларда деп айткансам, жанагы аябай ДЦПлары менен детскийлердики алардыкы өзүнчө такыр башка. Алардыкын гарантия берип, мончада убакытта деп айта албайбыз. Ал баланын туубаса ооруп калышы мүмкүн. Төрөлгөндө оорукчан болгон балдар ДЦП деп айтылат да. Ошон үчүн алар менен иштеш, аларга поддержка бериш керек да. Массаж аркылуу поддержка. Аларды кыймыл аракетине келтириш үчүн массаж жасалыш керек да. Дагы кандай деп айтсам, бул массаждын спортивный массаж. Мисалы үчүн элдер, балдар, жигиттер, кыздар азыр спортко занимать этип барып атышпайбы? Барып атканда ал тонус катуу болуп калбаш керек. Нормага келтириш үчүн массаж алып коюш керек. Жөнөкөй адам 6 айда бир профилактика, жумасында бир общее расслабление массаж, ушинтип өзүнүн денесине кам көргөнгө аябай жакшы шарт түзүп берет да. Мисалы үчүн массаж поддержка организм деп айтсак болот. Ооругандардыкы такыр башка да.
аларды биз көрүшүбүз керек. Көрүп, оорусуна жараша анан диагноз коюп, анан ошого жараша анан может врачтан бизге жөнөтөт, ошолорду карап ошого жараша массаждар жасайбыз. Абдан жакшы. Буга чейин айтып калбадыңызбы? Менден көптөгөн окуучулар бүткөн, көптөгөн адамдарды ушул массаж тармагында үйрөткөм депчи. Канча адам бүткөн негизи? Өзүңүздүн курсуңуз барбы балким? Азыр бизди экранын артында көрүп, анан өтө кызыгып жаткандар көп болуш керек. Ушул айымдан үйрөнсөк биз дагы депчи. Ошон үчүн кененирээк маалымат берсеңиз бул боюнча дагы. Мындан 10 жыл мурун 10 жыл болду деп айтсам жаңылышпайм. Бирок ушул 10 жылдын аралыгында мен сырт жакка чыгып кетип, кайра келип калып, чыгып кетип, ушундай чакыруулар менен кетип жүрдүм. Анан 10 жыл мурун мен окуучуларым көп, набор кылып окутканбыз. Негизи 5-6 кыз окуса, бала окуса, арасынан бир экөө сурулуп чыгат да. Мен ошол убактагы 2012 жылдары 13 жылдары окуткан балдарымдан Алтынбек Сулайманов деп элдик дарыгер жүрөт азыр. Аябай ал менден күчтүү. Баягы шакирттен, устаттан шакирт өтөт болуп, мен ал менен аябай сыймыктанам. Ошол окуучум бар. Азыр Москвада да иштеп аткан окуучуларым бар. Турцияда иштеп атышат. Окуучу кыздарым да бар. Жакшы, азыр Таласта өзүнчө ачып алып таластык кыздарым бар. Өздөрүнчө ушундай медицинский частный больницада, клиникада иштешет да. Алар менен да сыймыктанам. Окуучулар бул ишти сүйгөн киши алып кетет да. Деринде болуш керек болот да. Көп киши окуйм, иштейм деп келе, окуйм, ушуну алып кетем дейт. Бирок какой-то кээрлер адамдан тийгенден мындай ичиркенип эметкен кыздар бар да, окуй албай калгандар бар. Муну алып кетем деп ушуну сфераны сүйүп калгандар бар. Кээ бирлер балдарыма, ата-энеме жазап берем деп өздөрүнү үйдөн окугандар бар да. Азыр эми бизде 300дөй окуучу окуп чыккан деп айтсам болот. Бирок мен ошо 10 жылдан бери окутуп жүрсөм, мага көп кишилер окумак да. Миңден аша окуучум болмок. Бирок ошо азыр айтып кетем, бир 300 окуучум бар. Жаңы азыр дагы набор кылып баштадым. Ушу форматта аябай басым жасап атам. Окуучуларга үйрөтүп, эми онлайн курс ачайлы деп атайын даярданып жатасыздар. Даярданып жатабыз азыр. Ушул жакын арада ошо онлайнда окушса болот да. Учурда офлайн курсуңуз бар. Ооба. Негизи кабыл алуу кандай жүрөт? Негизи биринчи сүйлөшүүдө адамдын кызыгуусуна карайсыздарбы же каалаган болсо эле дароо окушса болобу? Ошол боюнча айтсаңыз. Тандоо негизи кандай өтөт? Тандоо болот. Атайын анкетабыз бар. Анкетадан кабыл алабыз, карайбыз. Аякта жазуу суроолор бар атайын. Бул сферага эмне үчүн келатасыз? Эмне себептен массажды тандадыңыз? Массажга эл менен иштешкенге даярсызбы? Эл менен общение кылганды билесизби? Бул иште мындай денеге колду тийгизгенден ичиркенбейсизби? Бул ишти сүйөсүзбү? Же эмне себептен окууган атасыз деп ошо суроолорду беребиз. Ана ошого жараша анан окутабыз да. Негизи кандай? Негизи индивидуально үйрөтөсүздөрбү? Жекеме жеке же группа менен окутасыздарбы? Ошо окугандан кийин, мисалы үчүн сиз айтып атпайсызбы? Тандоо болот депчи. Тандоодон өткөндөн кийинки этаптар кандай болот? Тандоодон өткөндөн кийин биринчи сабагыбыз бекер болот. Пробный сабагыбызды кылабыз. Андан кийин ошо жерден бөлөбүз группага. Мен бир группага ондон кылып бытыратып ала албайм. Ондон кылбай атайын 4-6 окуучу алам бир убакытта. Анткени мен ар бирине бирден подход кылышым керек. Адамдын денеси бул оюнчук эмес. Адамдын денесин мындай сезиш керек да. Сезип, анан абайлап жасаш керек. Билбеген бизде көп нерселер бар, ошону жабыркатып алышы мүмкүн. Манекен деп коебуз, бирок адам жатат, ошого ар бирибиз контакт кылып жасатабыз, үйрөтөбүз. Ар бирин бирден көзөмөлдөп, ар бирин үйрөтөм да. Негизи канча убакыт болот курс? Офлайнда азыркы убакта курста эме болот аты 12 посещение болот, 12 жолу келет, 1 айда бүтүрөт. 0 базадан болот бул.
нолевой база. Массаж билбейт такыр эчтеке, бирок ошо нолевой базадан баштап адамды анатомиясын үйрөтөбүз бир сыйра. Мисалы үчүн мышца кандай деп аталат, мышца кантип жайгашкан, сосуд, капилляр деген бул эмне, позвоночниктер боюнча сөөктөр адамдын скелетин бир сыйра үйрөнүп чыгышат. Андан кийин анан ал жерде кандай масалаларды колдонобуз, кандай подход болуш керек, массажист кандай болуш керек, кандай санитарияны кармаш керек, санитариябызды мындай тазалыкты көзөмөлдөп ошолордун баарын үйрөтүп туруп анан контактка кетебиз. Жанагындай практикага. Бизде практика 80% практика. Практика боюнча болгондо бизде массажисттер резко башка жумуштап иштеп кеткенге мүмкүнчүлүктөр бар да. Да унутуп калбай эле ошо массажды билип, үйрөнүп, как профессионал болуп, массаж жасап анан иштеп кете алышат да. Нолдон өз алдынча бул массаж тармагын алып кетүүгө канча убакыт керектелет? Канча курс окуш керек? Негизи нолдон болгондон кийин бул азыр нолевой база деп атпайсызбы? Нолевой базада бул адамдын телосын бүт үйрөнүп, бүт телосын классика жанакындай расслабляющий массаж менен микс терапия деп үйрөтөм мен. Микс терапияда 7-8 массаж камтылган. 7-8 массаждан кайра чачыратам дагы, ар бирин банка койгонду, жанагындай от менен массаж кандай кылыш керек, от банкалар менен жасайбыз, ошолорду үйрөтөбүз. Таштан стон терапиялар кандай жасалат, точечный массаж кандай болот, ошолорду үйрөтүп, анан жөнөтөбүз. Анткени себеби деген, ошол менен эле калбагыла деп айтам. Бул билимди өстүргүлө дагы бул тармак менен кетиш үчүн окуш керек деп айтам. Мени менен эле калбагыла, дагы окугула деп айтам да. Негизи, мисалы үчүн, айрым учурда айымдарда төрөттөн улам адам өзгөрөт да, көбүнчөчү, именно ошо денеси. Анан массаж аркылуу өз калыбына келтирүүчү дагы атайын ушундай массаждар бар экен деп уктум да. Ошол боюнча элдерге бир кененирээк маалымат берсеңиз. Ооба. Бизде деген стресс болобуз. Төрөгөндө адамдын лимфа узул деп айтылат да, лимфа ток, кан айлануусу начарлайт. Боюнда бар да, ада аял зат. Андан кийин төрөгөндөн кийин после родовой стресс болот да. Стресс болот, анан ошондо жанакы аялдарыбыз, ошо айымдарыбыз эме болуп кетет го, жана шишип калат, толуп кетет. Бул лимфа узулдары начарлашынан алып келет. Кан айлануусу начар болгондуктан аялдардын дене мүчөлөрү кеңейип кетет. Бирок биз массаж менен коррекция массаж, моделирующий массаж дегендери бар, атайын. Лимфа узулдары менен выгонять этип, лимфа узулдары менен иштеп, андан кийин анан ар бир клеткага чыгып кетет да. Мисалы үчүн, лимфа узул иштеп, бездери жабылып калгандан кийин, бул лимфа узул жабылгандан кийин ар бир клеткага токсиндерди чыгарып баштайт. Ана ошо целлюлит болот да. Ошо целлюлиттерди кетириш үчүн атайын моделирующий массаждар жасап, өзүнүн калыбына келтиребиз. Биринчи стресстен снимать этебиз, андан кийин ошондой лимфасын ачабыз, андан кийин аны коррекция кылабыз. Мунун өздөрүнүн этаптары бар да. Бир четинен бул массаж элге өтө чоң пайда алып келгени менен айрым учурда кээ бир адамдарга бул нерсе болбойт экен да. Ошо кайсыл оорулары бар адамдарга массаж сунушталбайт? Бул массажды ооба туура айтасыз. Көп массаж туура эмес жасалып калбаш үчүн адамды сурашыбыз керек. Мисалы үчүн менин пациентим келди, массаж болобу же болбойбу деп карайм. Кайсы оору бар, может көнүмүш адат оорулары бар, же жаңы эле операция болгон, же ачык ранасы бар, же боорунда мындай рактары болбош үчүн эмне оорулары бар, ошого жараша массаж жасайбыз да. Анан массажга эмне болбойт? Жүрөк оорусу, кардиология боюнча жүрөк оорусуна болбойт. Ачык раналарга, жаңы операция жасалгандарга болбойт массаж. Жанагындай психологический катуу ооруганда, жабыркагандарга массаж жасалбайт. Калган оорунун баарына адамдардын баардык кичинекей жаңы төрөлгөн баладан баштап чоң апа аталарыбызга чейин массаж жасалыш керек. Негизи бул массаж тармагы Кыргызстанда канчалык деңгээлде өнүккөн деп ойлойсуз? Жана 5 жылдан кийин массаж канчалык деңгээлде өнүгүшү мүмкүн? Себеп дегенде азыркы учурда массажга барган
элдер өтө аз да. Мен ошо 10 жыл мурун деп айтайын, массаж такыр өнүккөн эмес болчу. Өнүкмөккөн эмес болчу, бирок ошондо мен алдын ала айтчумун кыздарга, окугандарга. Заманы алмашып атат, массаж ар бир адамга керек дечимин. Азыр дагы 5 жылдан кийин ар бир жерде массаж болот. Анткени бизде кыймыл аз. Бул спорттун бир түрү десем болот. Азыр ар бир адам депрессияда жүрөт, стресс болот. Ошого өзүнүн телосун нормага алып келиш үчүн массаж керек да. Бул азыр Кыргызстанда өнүгүп атат акырындап. Мурун массажды башкача кабыл алышчы, азыр такыр башкача кабыл алып келатат. Дагы өнүгөт деп ойлойм. Муну туура түшүнгөндөр да бар, түшүнбөгөндөр да бар да массажды. Бирок ар бир адамга айта кеткен нерсе, массаж алып туруш керек. Негизи канча убакытта бир алып туруу сунушталат? Негизи бир жумада бир расслабление кылып, денени тынчтандыруу акыбалга алып келе турган массаж алыш керек. Андан кийин 6 айда бир курс лечения алып туруш керек. Профилактика кылып. Абдан сонун. Анан азыр ошол үйрөнүүнү каалаган инсандар үчүн атайын ушундай тажрыйба менен бөлүшүп жатам, атайын курс ачып жатам деп айтып атпайсызбы? Набор болуп жатат деп айтып атасыз, Анан сизге кантип кайрылсак болот? Балким өзүңүздүн Instagram баракчаңызды айтасыз, байланыш номериңизди да калтырып кетсеңиз болот. Байланыш номеримди айтып кетейин. Азыр менин масштабный менеджерлерди менен иштеп баштадык. Жаңы ушу атайын команда топтоп атабыз азыр онлайнга чыгуу үчүн. Инстаграмым Чынара Тагайбековна деп эле жазылат, массаж деп. Волшебные ручки деп. Салонумдун аты Волшебные ручки. Ошентип чыксаңар болот. Мен өзүм номеримди айта кетсем 0707 01 00 22. Ушуга байланышсаңыздар болот. Анан Инстаграмга плюс же дагы комментарийиңиздерди жазып кетсеңиздер болот. Абдан сонун. Дал ушул биздин көрүүчүлөрүбүзгө өзүңүздүн айта турчу сөздөрүңүз, сунуштарыңыз болсо кайрылып кетсеңиз болот. Көрүүчүлөргө айтарым ден соолук. Биринчиде элим аман болсун. Элимдин ден соолугу үчүн болсун, Кыргызстан өнүбөссүн деп айтам. Ден соолук болсо кыргызымдын колунан баардык нерсе келет деп ойлойм. Бар бололу ошо. Анан мен өзүм боюнча айта кетсем дагы жаңы курстар ачылып атат онлайн. Алыскы региондорго доступный массаж доступный болуп атат. Ошого жазылсаңыздар болот. Үйдөн ата-энеңиздерге, балдарыңыздарга кантип массаж жасайм деп үйрөнүү курсу ачылып атат. Ошого катнашса болот. Жакын арада аябай жакшы болуп атат да. Бул онлайн. Кыргызстанда онлайн бет массажга бар, бирок дене толку бойго азыр онлайн чыга элек. Ошону жеткизиш үчүн мен дагы аябай аракеттенип атам да. Жакында эле ошо Дубайга чакырып атат. Мен Дубайга да барбайм дедим. Барбайм, жок, ошо Кыргызстанда ушундай ачып, Кыргызстанга жетсин дагы элиме эмгегим эмгегим сиңсин деп. Чоң рахмат. Урматтуу достор, өзүңүздөр көргөндөй өзүнүн ишинин чебери, чет өлкөгө канчалаган сунуштар болсо дагы ага карабастан өзүмдүн мекениме, элиме, ушул өзүмдүн эмгегимди сиңирсем, элге пайдамды жеткизсем деп атайын Кыргызстанда экен. Андыктан учурдан пайдаланып, биздин Чынара айымыбызга сөзсүз түрдө кайрылыңыздар. Жана албетте биздин Унтул подкастыбыздан алыстабаңыздар. Дагы да көптөгөн кызыктуу, пайдалуу маектер болмокчу. Саламатта калыңыздар.